Өзүбүздүн опутубузду, талантыбызды акчага айлантуу керек. Өзүбүздүн талантыбызды, навыктарыбызды сатсак дагы кошумча киреше алабыз. Инфобизнесте акча иштеп табуу үчүн билимдүү болуу жетишпейт. Билимиңди сатканды билүү керек. Билимиңди туура упаковка кылганды билүү керек. Адамдарга түшүнүктүү болуш үчүн жана алар сатып алгысы келиш үчүн. Дароо эле бир түндө ийгиликтүү болуп кетпейт, бирок муну үйрөнүп алса болот. Билгениң аздык кылат, аны сатканды билүү керек. Кандай кылып адамдарды кызыктырганды билиш керек. Көп нюанстары, көп детальдары бар. Инфобизнес бул маалымат бизнеси, маалымат сатуу. Азыркы убакта адамдар контент сатып алганга даяр. Башкача айтканда, жакшы, пайдалуу, сапаттуу информациялар үчүн акча төлөгөнгө даяр адамдар бар. Кандай маалыматтарды сатуу керек? Бардык эле бизнестер баарына туура келе бербейт. Бул экстра идея. Биринчиден, өзүңдүн билимдериң менен бөлүшкөндө адамдарга жардам бересиң. Аларды жакшы, бай, ден соолугу чың, бактылуу жашоосуна себепчи болосуң. Экинчиден, башкаларды окутканда, билимиң менен бөлүшкөндө, брифингтерди өткөзгөндө, үйрөткөндө, мейли алар сенин сотрудниктериң болсун, коллегаларың, өзүңдүн досторуң болсун, туугандарың болсун, сен берген сабагыңды өзүң жакшы эстеп каласың. Жашоодо колдонуп баштайсың. Башкаларды окутуп атып эле өзүң окуйсуң. Үйрөтүп атып өзүңдүн жашооңдо колдонгонду үйрөнөсүң. Үчүнчүдөн, өзүңдүн билимиңди монетизация кыласың, башкача айтканда доходко айландырасың. Темалар кандай болушу мүмкүн? Өзүңүз кандайдыр бир сферадан ийгилик жаратсаңыз, сизде практикалык опыт бар болсо, ошону тема кылсаңыз болот. Же сизде күчтүү теоретикалык билим болсо, изилдөө жүргүзүп китептерди көп окусаңыз, кейс болсо, ошону айтып берсеңиз болот. Ал эми сизге тема жакса, бирок жетишерлик билимиңиз болбосо, анда болбойт. Кандай информацияларды сатса болот? Мисалы, ден соолук боюнча мындай темалар: фитнес, внешность, эстетика, бьюти, арыктоо, спорт деген темаларды алсаңыз болот. Ал эми бизнес боюнча масштабирование, управление персоналом, бизнес процесса, риск менеджмент, маркетинг, личный бренд, сетевой маркетинг, как раскрутить, как мотивировать деген темаларды алсаңыз болот. Акча боюнча деньги, мисалы акча боюнча инвестирование, как зарабатывать деньги, управление деньгами, как создавать пассивный доход деген темаларды алсаңыз болот. Навыктардан, мисалы, навыки ораторов, навыки продаж, навыки переговоров, программные навыки, скорочтение, тренировка памяти, букрайтинг, как написать книгу, языковые навыки, навыки маркетинга, ушундай темалар. А психология боюнча темалар: личностный рост, самосовершенствование, мотивация, тайм-менеджмент, личная эффективность, медитация, эзотерика. Мамиле боюнча эркектер үчүн секрет завоевания женщин, как зарабатывать большие деньги. Аялдар үчүн как завоевать сердце мужчин, как очаровывать его, как сделать так, чтобы мужчины больше зарабатывали дейт. Ушул темалардын ичинен кайсынысында көбүрөөк опыт, билимиңиз бар болсо, өзүңүздүн эксперттүүлүгүңүздү таап алып, билимиңиз менен бөлүшүп, билимиңизди доходко айландырсаңыз болот. Азыркы учурда бардык акчалар онлайнда. 1 айлык онлайн курстарды окуп, онлайн коуч тренер болуп иштеп алсаңыз болот. Өзүңүздүн бизнестин эксперти болосуз. Башка шаарлардагы, башка өлкөлөрдөгү адамдарга дагы өзүңүздүн билимиңиз менен бөлүшүп, бренд болуп алсаңыз болот.